Кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу жерлерге ишканаларды куруу сунушталды. Руслан Казакбаев Тажикстанга расмий иш сапары менен барды. Анын алкагында чек ара маселесин тез арада чечүү тууралуу сөз болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев тажикстандык кесиптеши Сираджиддин Мухридин менен жолугушуу учурунда чек арадагы чырлуу маселелерди экономикалык жол менен чечүүнү сунуштады. Эске салсак, Казакбаев Тажикстанга расмий иш сапары менен барган. Кыргыз тараптын сунушу менен Тажикстан жана Кыргызстандын ортосунда иштиктүү кеңеш ачуу маселеси каралат. Ошондой эле талаштуу жерлерге биргелешкен ишканалар ачылып, алар эки өлкөгө тең пайда кылып келгидей иштейт, деп айтылат билдирүүдө. Казакбаев коңшу өлкө менен чек ара маселесин тез арада чечүү керектигине токтолду. Чек ара аймагында тынчтыкты камсыздап, мурдадан бери келе жаткан талаш-тартыш маселелерди бир гана сүйлөшүү жолу менен чечип, бири-бирибизге ишеним артуу менен келишимдерге кол коюшубуз керек деген пикирдебиз, деди Казакбаев.